Саламатсыңарбы? Бүгүнкү видео сабактын темасы маалыматтар базасы жана маалыматтар базасын башкаруу системасы Microsoft Access программасында таблица түзүү. Алгач негизги түшүнүктөргө токтолуп, андан соң практика жүзүндө таблица түзүүгө киришели. Мында маалыматтар базасы деген эмне? Башкача айтканда орусчасы колдонулат турмушубузда база данных. Бул кайсы бир багыттагы объекттердин ар түрдүү жалпы касиеттери, алардын башка предметтик областтар менен болгон байланышы атайын бир структурада берилип, топтолгон маалыматтар жыйындысы болуп эсептелет. Адатта маалыматтар базалары белгилүү бир маселени чечүү үчүн иштелип чыккан өз ара байланышкан файлдардын же таблицалардын жыйындысы катары көрсөтүлөт. Эми маалыматтар базасын уюштуруунун бир канча моделдери бар. Бул иерархиялык, тармактык жана ошондой эле реляциялык эң негизгилери. Эми бүгүн биз ошол реляциялык модельди колдонуу менен маалыматтар базасынын түзүүнү карайбыз. Башкача айтканда, маалыматтар базасын башкаруу системасынын негизги объектиси болгон таблица түзүүгө киришебиз. Эми маалыматтар базасын башкаруу системасы деген эмне? Бул маалыматтар базасын түзүүгө жана маалыматтарды башкаруу, башкача айтканда маалыматтардын үстүнөн жүргүзүлгөн операцияларды башкарууга. Ал операциялар эмнелер болушу мүмкүн? Жаңы элементтерди, объекттерди коюу, жаңылоо, өчүрүү жана тандоо. Демек, ушул маалыматтардын үстүнөн жүргүзүлгөн операцияларды башкарууга мүмкүндүк берген программалардын жыйындысы болуп эсептелет. Бул кыскартылышы МББС же болбосо орусча колдонулушу бул СУБД — система управления базами данных. Бул система коопсуздукту жана ошондой эле ал маалыматтар базасында маалыматтарды сактоонун ишенимдүүлүгүн жана маалыматтардын бүтүндүгүн, ошондой эле маалыматтар базасын башкарууну камсыз кылат. Демек, эми таблица түзүүгө киришели. Таблица бул Microsoft Access программасында бул реляциялык база данных түзүүгө арналган программа болуп эсептелет. Демек, биз ушул программада алгач база данных түзүп алышыбыз керек, андан соң таблица түзүүгө киришели. Эми бул Access программасына киргенде, бул бардык офис программалары сыяктуу эле бул жерде начальный экран ачылат. Мында бул акыркы документтердин тизмеги ушул программада иштеген. Эми бул жерде ар түрдүү тематикадагы даяр шаблондор бар. Мисалы, мында ошол ар түрдүү тематикадагы түзүлгөн даяр база данныхтар бар. Булар ошолордун ичиндеги маалыматтарды өзгөртүү менен пайдалансак болот. Бирок биздин учурубузда бул пустая база данных түзөбүз. Мында бизде бул ушул жерден ушул база данныгыбыз кайсыл жерде жайгашуу ордун бул жерден аныкталышыбыз керек жана ошондой эле атын. Бул жерде атыбыз мисалы база данных деп эле атын берели, мисалы база данных деп. Ошондой эле бул жерден жайгашуу ордун көрсөтөлү. Кайсыл жерде жайгашыш керек? Диск D да сакталсын, диск D да ушул жерде сакталсын, окей деп басалы. Демек, создать. Эми мындай бир жумушчу терезеси ачылды. Бул Access программасынын жумушчу терезеси. Эми кыскача интерфейсине токтолсок, демек мында биз өйдөдө бул панель быстрого доступа, бул тез жетүү панелинде бул эң көп колдонулган командаларды жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми бул жерде бул лента, бул менюлар лентасы болуп эсептелет. Ар бири булар вкладкалар эсептелерин биз билебиз башка офистик программалардан. Демек, бизде эң негизгилери вот создание, внешние данные, работа с базами данных деген 3 негизги вкладкалар бар. Главная вкладкасы менен справка кошулуп 5 вкладкадан турат экен. Эми мына сырткары биз кандайдыр бир таблица менен иштегенде же болбосо негизги объекттери болгон запрос, отчеттор менен иштегенибизде мында кошумча вкладкалар пайда болот. Алар контексттик вкладка болуп аталарын биз билебиз. Эми андан сырткары, демек, бул жерде все объекты access деп биз кандайдыр бир объект түзгөн учурубузда, демек, ошол объекттердин тизмеги бул жерде берилет. Эми таблица түзүүгө киришели. Таблица деген бул ошол Access программасынын же болбосо маалыматтар базасын башкаруу системасынын негизги объектиси болуп таблица болуп эсептелет. Демек, таблица бул создание вкладкасынан түзүлөт. Бул жерде таблица деген өзүнчө таблицага тиешелүү болгон командалар бул жерде жайгашкан. Демек, ушул жерден биз конструктор таблица деген команданы басабыз. Конструктор таблицаны ачканыбызда момундай бир терезе ачылат. Ушул жерден биз ар бир поле аталышын берип, жана ошол ар бир полянын типи данных же болбосо кайсы маалымат түрүн болоорун бул жерден аныктап алышыбыз керек.
эми мында Access программасында бул реляциялык база даныкты түзүүгө арналган программада бул столбецтер поля болуп эсептелет. Поля деп айтылат столбецтер, ал эми строкалар болсо запись деп айтылат. Эми ошол ар бир мисалы ар бир ошол таблица процессордо же болбосо текст процессордо түзүлгөн таблицанын деле ар бир столбецинин өзүнүн аталышы бар. Эң өйдөңкү строкада жайгашкан ар биринин өзүнүн столбецтин аталышы бар. Ошол сыяктуу эле бул жерден ар бир поляга аталышын берип, жана ошондой эле анын типи даныхын көрсөтүшүбүз зарыл. Эми мында эске алуучу нерсе бир поляда колдонулган аталыш экинчи поляда колдоно албайбыз. Эми мисалы биз кичинекей бир университеттин база даныхын түзөлү же болбосо маалыматтар базасын түзөлү. Мында кандай бир таблицалар болушу керек ичинде? Биз мүмкүн болушунча ошол бири бири менен байланышкан таблицаларды түзүүгө аракет кылалы. Мисалы биринчиси бул учебный группа деген таблица түзөлү. Мында эмнелер көрсөтүлүш керек? Ошол группалардын коддору көрсөтүлүш керек, андан сырткары мисалы специальностьтер көрсөтүлүш керек, форма обучения, год поступления деген сыяктуу маалыматтар көрсөтүлүш керек. Демек биринчи поляны биз код группа деп атайлы, жана ошондой эле бул жерде даныкта бул кайсы бир типти тандашыбыз зарыл. Эми мында бизде код группа бул деген кандайдыр бир тексттик информациядан турат, жана мисалы цифраларда катышы мүмкүн. Мында демек биз короткий текст деген типи даныкты тандайбыз. Демек кандайдыр бир текст. Эми мында бул жерде размер поля деп ылдыйта көрсөтүлүп турат. Демек ошол размерин дагы бул жерден көрсөтүп коюшубуз керек. Мисалы канча символдон турушу мүмкүн код группа максимально. Мисалы бул 5 деп берсек болот размер поляны. Демек кийинки өтөбүз. Эми кийинки полябыз кандай аталат? Специальность болсун. Мында эми специальностьта типи данныктан биз мастер подстановок деген типти тандайбыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул мастер подстановок деген кандайдыр бир тандоого мүмкүн болгон маанилердин көптүгүн бул жерге беребиз. Жана ошол маанилердин ичинде таблицаны толтурууда тандоо жүргүзүлөт. Мисалы бул жерде ошол мастер подстановокду басканыбызда демек моундай бир терезе ачылат. Эми дальше кайсыл бөлүмдү басышыбыз керек? Ал үчүн бул жерде окушубуз керек. Бул жерден объект поля подстановки получит значение из другой таблицы или другого запроса деп атат. Бул деген бизге дал келбейт. Бизге пока эч кандай запросубуз да жок, таблицабыз да жок. Андыктан биз введем фиксированный набор значений деп турат. Демек ошону галочканы басабыз. Далее эми бул жерден ошол окуйбуз, эмне кылышыбыз керек? Выберите значение, которое будет содержать поле подстановки. Введите числа столбцов списка и значения для каждой ячейки. Демек бизде канча столбец болуш керек? Бизде бир эле столбец болсун, жана ошондой эле ошол столбецтеги эми таблицаны толтурууда мисалы тандалуучу бул жерде маанилерди бул жерге киргизишибиз керек. Кандай специалисттер бар? Мисалы менеджмент, туризм, мисалы экономика, например, прикладная информатика, графический дизайнерди бардыгын бул жерге тизмегин беребиз. Демек андан кийин биз таблицаны толтурууда ошол тизменин ичиндеги кайсы бир специальностьти тандоо аркылуу толтурсак болот. Ушунча жетиштүү. Демек далее кылабыз. Эми бул жерде ограничиться списком деген бул жерде галочканы басабыз. Бул жерде эми бул ошол полянын аты специальность болду и готово. Эми кийинкисине өтөбүз. Кийинкисинде демек мисалы форма обучения, форма обучения. Эми мында дагы мастер подстановку колдонобуз. Эки маани бар, заочная или очная. Далее ограниченным списком готово. Андан кийинкиге келебиз. Мисалы год поступления, Эми мында биз кайсы типти көрсөтүшүбүз керек? Мында деген ошол дата, время деген типти көрсөтүшүбүз керек. Себеби бул жерде кандайдыр бир дата берилет. Дата, времяны көрсөтүп, эми мында формат поля деп турат. Ошол жерде биз краткий формат даты бизге ыңгайлуу болгон, ошол киргизүүгө ыңгайлуу болгон, мисалы ошону тандайлы. Краткий формат дата. Эми таблицаны сактоодон мурда алгач ошол таблицага сөзсүз түрдө ключевой поляны көрсөтүшүбүз керек. Бул жерде мисалы биринчи полябыз биздин ключевой поля болсун. Ключевой поляны көрсөткөндөн кийин андан кийин биз бул таблицаны сактайбыз. Бул таблицабыз учебный группа болду. Эми бул таблица бул жерде байкаган болсоңор, бизде объект акцессте бул жерге дароо эле таблица деген бөлмө ачылып, бул жерде учебный группа деген таблица жайгашты. Эми закрыть. Бул жерде эми ачабыз. Конструктор таблица аркылуу биз демек поляларды аныктап алдык. Жана типи данныктарды. Эми ачабыз. Таблицаны ачканыбызда моундай бир таблица ачылат. Демек мында биз жана киргизген полялардын типи данныктарды бул жерде конструктор таблица аркылуу киргизген маалыматтарды демек ушул жерден толтуруу
мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми код группа деп атат. Мисалы эмне болсун? Например, момундай бир код группалар болсун, форма обучения, момундай бир тандоо жүргүзүлөт. Демек, мында биз мастер подстановок аркылуу киргизилген маалыматтар болсо, демек биз ушундай түрдө толтуруп алсак болот. Мисалы, очный, мисалы, год поступления демек, канчанчы жылкы, мисалы, 2018 жылкы деген, мисалы, бул жерден мисалы бул эмнеге тура келет? Информатика, мисалы, заочная. Эми ушундай сыяктуу биз кандайдыр бир маалыматтардын топтомун толтуруп алдык. Эми бул өзгөрүүлөрдү, таблицага киргизилген өзгөрүүлөрдү сактоо менен эми бул таблицаны жабабыз. Эми кийинки таблицага киришели. Кийинки таблица эмне болсун? Мисалы, студенты болсун, бул студенттер боюнча конструктор таблица. Демек, бул биринчи полябыздын аты бул номер студента. Бул жерде просто нумерация кетсе, нумерацияда эми бул жерде счетчик деген даныкты тандайбыз. Себеби бул жерде счетчик деген бул автоматтык түрдө номерлөө жүргүзүп, бул номерлөөнү өзгөртүү мүмкүн эмес. Демек, счетчикти тандайбыз. Анда демек, кийинкиси мисалы группа. Группасы кайсы группадан? Эми ошол жерде биз мастер подстановок аркылуу алабыз. Мында биз группаларды учебный группа деп өйдөдө көрсөттүк. Учебный группада кандайдыр группалардын санын ал жерге киргиздик. Эми ошол группалардын ичинен бул ошол группалардын кайсы бир группасына таандык болот бул студент. Демек, биз мастер подстановок аркылуу алабыз. Бирок бул жерде объект поля подстановки получит значение из другой таблицы или другого запроса деп атат. Демек, ушул жерде тандайбыз. Башка бир таблицадан алат деп атат. Далее, андан кийин демек кайсы таблица? Бул жерде бизде бир эле таблица болгон үчүн, запростор жок болгон үчүн ошол жерде бир эле таблица көрүнүп турат. Демек, ошол таблицаны тандоо менен далее. Эми бизге эмне керек? Код группа керек, Код группа керек. Демек, ошону кара менен белгилеп, муну белгини бассак, демек, выбранное поляга өтөт. Выбранное поляга өткөндө, демек, бизде ошол бул жерден эми биз ошол тандашыбыз керек. Код группа. Код группа далее. Эми бул жерде ошол жана биз өйдөдө таблицада киргизген группалардын тизмеки чыкты. Эми далее, бул жерде готово дегенди басабыз. Эми бул жерде ошол башка бир таблица менен байланыштыруудан мурда таблицаны сактоо керек деп атат. Демек, биз муну сактоо жүргүзөбүз. Мисалы, бул жерде студента деген. Ключевой поляны берүү керек. Бул ар бир таблицаны сактоодон мурда сөзсүз түрдө ключевой поляны беришибиз керек. Бул жерде ключевой поля берилди. Эми биринчи поляга. Эми андан кийин, мисалы, фамилия студента, фамилия. Бул жерде короткий текстти тандоо менен бул жерде фамилиясы максимум 20 символ болушу мүмкүн. Размер поляны 20 деп беребиз. Андан кийин имя, мисалы. Бул дагы короткий текст болуп, андан имябыз бул жерде максимум 15 болор. 15ти беребиз. Андан кийин мисалы отчествоны берсек болот. Бул жерде демек биз короткий текст аркылуу алып, отчествода максимум 20 болсун размерин. Андан кийин демек бул жерде пол кетет. Полду дагы биз мастер подстановок аркылуу беребиз. Мастер подстановок бул жерде будет введен фиксированный набор значений, и бул жерден биз женский, мужской деп беребиз. Далее ограничиться списком, готово. Андан кийин мисалы дата рождения. Демек, бул жерде бизге ошол студентке тиешелүү болгон бардык маалыматтарды киргизсеңер болот. Маанилүү делген маалыматтарды студентке тиешелүү болгон бардык маалыматтарды киргизүү болот. Эми бул жерде дата, время деп беришибиз керек. Себеби бул жерде дата рождения деп атат. Эми бул жерде краткий формат датаны көрсөтүп коелу. Андан кийин общежитие, Эми общежитиеда бул жерде дагы мастер подстановок аркылуу алабыз. И бул жерде будет введен фиксированный набор значений. Бул жерде требуется, не требуется, ограничить списком, готово. Андан кийин демек бул жерде дагы эмне көрсөтөт? Проходной балл көрсөтүшү мүмкүн, кандай кайсы балл менен өттү эле. Проходной балл. Эми проходной баллда биз могул числовой дегенди көрсөтөт. Бул жерде длинное целое деп турат. Размер поляда. Ошону биз целое деп өзгөртүп койсок болот. Эми дагы эмне кириши мүмкүн? Студенттер боюнча, мисалы, стипендия, стипендия. Стипендияда мында типи данных бул жерде логический деп тандайбыз. Себеби логикалык тип маалымат типин тандаганыбызда бизде логикалык маалыматтардын эки гана жолу болот, да или нет деген. Ошол стипендия алат же албайт. Демек, бул жерде логикалыкты тандайбыз.
Бул жерде формат поле дегенде бул жерде да нет. Эми бул жерде негизинен студенттерге тиешелүү болгон баардык эле маалыматтарды киргиздик. Мындан башка дагы маанилүү делген маалыматтар болсо кошсоңор болот. Мисалы бул жерде сохранить и закрыть. Бул жерде таблица кошулду. Эми биз студент деген таблицаны ачуу менен биз бул жерде толтурабыз. Эми группа кайсы группага тиешелүү? Мисалы бул группага жана фамилиясы мисалы бул жерде демек биз тандоо менен киргизген мужской, дата рождения 02/03, житие требуется, не требует, проходной балл мисалы канча 156, стипендия көрдүңөр бул жерде локалдык тип менен көрсөткөнүбүздө демек момундай бир квадрат чыгып бул жерде эгерде да болсо демек галочканы коюп коебуз. Андан кийинкиси дальше ушундай түрдө уланат. Деген сыяктуу могул жерде бир канча студенттердин катарын түшүрүп алдык. Бул жерде бул студенттерди эми бул маалыматтар базасында негизинен бүт студенттерди түшүрүш керек. Бул мисал катары көрсөтүү үчүн демек бул жерде 10 студентти киргиздим. Эми мында мисалы сохранить этип бул таблицабызды жабабыз. Эми бул экинчи таблица болду. Үчүнчү таблица бул кафедралар боюнча таблица болсо, мисалы создание, конструктор таблица, мында кайсы маалыматтар кириши мүмкүн? Мисалы код кафедра жана ошондой эле кафедра башчысы кириши мүмкүн. Андан сырткары ошол кафедранын аталышы кириши мүмкүн жана ошол кафедранын телефону сыяктуу маалыматтар кириши мүмкүн. Код кафедра деп берели. Биринчи файлыбызды бул жерде дагы код кафедрада короткий текстти тандоо аркылуу бул жерде биз размер поляны көрсөтүшүбүз керек. Максимум 5 болсун мисалы. Андан сырткары кафедра. Кандай кафедралар бар бул жерде? Кафедраларда бул жерде мастер подстановок аркылуу да берсек болот. Же болбосо короткий текстте ар бир ошол кафедраларды жазып чыксак да болот. Бул жерде биз мастер подстановок аркылуу киргизели. Будет введен фиксированный набор значений. Далее и бул жерде ошол кафедралардын аталыштары болсун. Далее демек ограничиться списком готово. Эми андан кийин бул жерде кафедра башчысы, заведующий зав кафедра давайте короткий текст катары алып, бул жерде ошол размерин көрсөтүш керек. Мисалы фамилия отчество көрсөтүлгөндө илүү деп примерно размер поляны берели. Андан сырткары телефон ошол кафедранын телефону кириши мүмкүн. Мында короткий текстти кабыл алып, бул жерде короткий текст кабыл алып, телефондун жазылуу формасы өзүнчө башка жарак. Ошол телефондун жазылуу формасына жазуу үчүн демек бул жерде маска вводага түшөбүз. Бул жерде короткий текстти тандап алып эле, бул жерде маска вводага. Эми маска вводада кантип көрсөтөбүз? Демек бул англисче өткөрүп алып, бул жерде решетка коюп, бул мисалы коду менен айтылганда 0554 мисалы. Андан кийин мисалы бул астыңкы сызык аркылуу бөлсөк болот. Мисалы андан кийин 2 номер кетет. Андан кийин бул берсек 2 номер кетет. Андан дагы 2 номер берилет. Мисалы мобилдик телефондун жазылышы ушундай бир тартипте жазылат. Ушундай түрдө көрсөтөлү. Эми андан кийинкиси дагы эмне көрсөтүлүшү мүмкүн? Негизинен кафедрага тиешелүү болгон маалыматтар ушулар. Демек бул жерде ключевой поляны, биринчи поляны ключевой поля катары көрсөтөлү. Андан кийин биз таблицаны такташыбыз керек. Эми мисалы кафедрада, демек эми толтурганыбызда код кафедры мисалы кандай болушу заведующий кафедра демек бул ширинасын өзгөртүп, бул жерден ошо заведующий кафедраны жазсак болот. Телефонду биз жазуу үчүн бул жерде барсак жазсак мисалы 0554 12 45 мисалы момундай түрдө жазалы. Эми бир аз кеңейтели, чтобы баардык көрүнүш үчүн бизде момундай түрдө нумерация жазылат. Андан кийинкиси мисалы код кафедра эмне болсун? Ушул сыяктуу биз 5 кафедраны момундай түрдө киргиздик. Бул ушул жалпы бир түшүнүк берүү үчүн ушунча жетиштүү. Демек сохранить этебиз и
закрывать етесіз. Эми бул жерде 3 таблица пайда болду. Дагы эмне университеттин бир кандайдыр бир жалпы ошол база даныхын түзүү үчүн дагы кандай таблицалар болушу мүмкүн? Мисалы, преподаватель болушу мүмкүн, Анда демек создание демек кийинки таблицабыз преподаватель болсун. Бул жерде кандай маалыматтар киргизилиши мүмкүн? Бул жерде нумерация кирсин, бул жерде преподаватель боюнча. Нумерацияда демек бул счетчик болуп кетсин, Андан кийинкиси ошол фамилиясы болсун. Фамилиясы мында уже короткий текст болуп, бул жерден фамилиясы мисалы 20 символ болсун максимум. Имя кетет бул жерде, демек имя дагы бул жерде мисалы короткий текст катары бул 15 символ размерин көрсөтөлү. Отчество мисалы. Отчество дагы давайте 20 символ болсун. Андан сырткары категория кирсин. Категорияда мисалы илимий даражасы. Мында деген категорияда биз мастер подстановку пайдаланабыз. Мастер подстановку пайдаланып, бул жерде будет введен фиксированный набор значений. Бул жерде преподаватель, преподаватель, старший преподаватель, андан кийин доцент болушу мүмкүн, кандидат наук болушу мүмкүн, андан доктор наук болушу мүмкүн, андан сырткары профессор болушу мүмкүн. Далее ограничить списком готово. Дагы эмне кириши мүмкүн? Кафедра кирет, кайсы кафедрада иштейт, мисалы кафедра. И бул жерде биз ушул кафедра деген маалыматты мисалы буга чейинки түзүлгөн кафедра деген таблицаны билебиз. Демек мастер подстановок аркылуу, бул объект поле подстановки деген ошол биринчи бөлүм аркылуу башка таблицаны алабыз. Демек бизде кафедра деген таблицадан далее. И бул жерде кафедра дегенди алышабыз. Бул жака өткөрүп алып далее. И бул жерде биз ошол кафедраны тандашыбыз керек. Код кафедра эмес, кафедра. Далее бизге биз мурдагы таблица, буга чейинки түзүлгөн таблица киргизген кафедраларын тизмеги бул жерде чыкты. Готово. Бул жерде таблицаны сактоо керек экендиги берилип атат. Преподаватель, окей. Ключевой поляны бул автоматтык түрдө биринчи поляга бердик. Андан кийинкиси дагы эмнелер берилиши мүмкүн? Ушул преподавательге тиешелүү болгон негизги маалыматтар деп эсептелинген бардык маалыматтарды эле берсек болот. Мисалы, дата рождения берилиши мүмкүн, демек биз датаны көрсөтөбүз, дата времяны. И бул жерде формат поляга биз краткий формат датаны көрсөтүшүбүз керек. Андан кийинкиси мисалы зарплата. Зарплатасы мисалы бул числовой болуп көрсөтүлөт. Бул жерде числовойду длинный сделать, ошону биз сделай деп өзгөртүп койсок жакшы болот. Андан кийинкиси дагы эмнелер болушу мүмкүн? Дети болушу мүмкүн. Бул жерде дагы ушул балдардын сандары киргизилет. Демек числовой бул жерде длинный целыйны, бул жерде целый деп өзгөртүп коебуз. Сохранить мисалы JAWS. Эми толтурууга киришели. Демек ачканыбызда мындай бир таблица пайда болду. Демек бул жерде фамилия кетет. Мисалы категория. Эми бул категорияда демек биз доцент, преподаватель, старший преподаватель мисалы ушул жерде кафедра, кайсы менеджмент кафедрасында мисалы дата рождениясы 0505 мисалы 1987 дейли. Зарплата мисалы зарплатасы канча? Примерно 25 000 мисалы, кетти канча? 3 дейли мисалы. Андан сырткары улантабыз ушундай эле тартипте. Эми биз преподавательдер боюнча ушунча мисалы окутуучулар санын киргиздик. Бул бизге жетиштүү. Сохранить этип закрыть жабабыз эми. Эми бул демек бизде 4 таблица түзүлдү. Эми мындан башка кандай таблицаларды түзсөк болот? Мисалы, университеттин ошол жалпы базасын түзүүдө дагы кандай маалыматтар болушу мүмкүн? Мисалы, предмети деген болушу мүмкүн, предметтер боюнча. Конструктор таблица аркылуу биз мисалы предметтер боюнча. Мында демек код предмети, ошол предметтердин мисалы коддору болот, код предмети. Мында демек короткий текст катары алып, бул жерде код предмет размер полясын 5 деп көрсөтөлү. Андан кийинкиси название, название. Бул жерде демек название предметин дагы бул жерде короткий текст катары алып, размер поляны бул жерде мисалы максимум 20 болушу мүмкүн, андан сырткары бул жерде
Кандай болушу мүмкүн? Общая же болбосо специально болушу мүмкүн. Будет фиксирование. Демек бул жерде общий, специальный болуп. Эми бул жерде предметтер боюнча таблицаны жаап, бул жерде конструктор таблицаны предметтин бул жерден ачабыз. Код предмета мисалы. Кандай предметтер болушу мүмкүн? Деген сыяктуу бул жерде бир канча предметтерди киргизип алдык. Эми сохранить жабабыз. Эми бул жерде 5 таблица кирди. Эми кийинки таблица эмне боюнча болсун? Кийинки таблица деген мисалы учебный план боюнча, бир жылдык учебный план боюнча мисалы создание, конструктор таблицасы. Эми учебный планга эмнелер кириши мүмкүн? Нумерация кетсин биринчи поляга мисалы. Нумерацияда демек бул жерден биз счетчикти тандайбыз. Бул автоматтык түрдө номерлөө жүргүзүү. Андан кийинкиси мисалы группа. Группа демек бул мастер подстановок аркылуу объект поле подстановок получит значение из другой таблицы дегенден алабыз. Демек именно кайсыл жерде группалар бар болчу? Учебный группа деген таблицада болчу. Далее демек бул жерде код группа. Код группаны бул жерге өткөрүп алабыз. Далее бул жерден биз код группаны тандап, далее бул жерде группалар келди. Далее готово. Байланыштырыш үчүн алгач эки таблицаны байланыштыруу үчүн алгач тактоо керек деп атат. Демек учебный план деп аталат. Учебный поле демек биринчи поляга берилди. Андан кийинки дагы эмне болушу мүмкүн? Предмет кириши мүмкүн. Бул жерде предметти дагы биз мастер постановка аркылуу башка таблицадан алып келип алабыз. Бул предмети деген таблицаны басып, бул жерде название предмета бул жерге көрүп алып, далее бул жерде название предмета, далее бул жерде предметтердин катары келди, готово. Эми андан кийинкиси предметтерден кийин дагы эмнелер болушу мүмкүн? Лекциялардын саны, практикалардын саны болушу мүмкүн. Лекциялардын санын берүүдө демек бул жерде числовойду колдонобуз, числовойдор. Андан кийин практика лабораторияда числовой беребиз. Эми бул жерде ошол Ctrl+S менен буга чейинки өзгөрүүлөрдү сактап алып, эми лекция, практика, лаборатория ошол жалпы ошол лекция практикалардын жалпы саны да болушу мүмкүн. Демек всего часов демек. Всего часов деп ошол жалпы санын чыгарабыз. Эми мында биз вычисляемый деген тандайбыз. Вычисляемый деген типти тандаганыбызда бизде моундай бир терезе ачылат. Демек ушул жерде биз көрсөтүшүбүз зарыл кайсыл алардын суммасы. Мисалы бул жерде лекциялардын суммасы, демек лекция плюс, андан кийинкиси практикалардын саны плюс, андан кийин лабораториялардын саны. Окей. Демек мында выражение деген бул жерде лекция, практика, лабораториянын саны көрсөтүлдү. Биз өйдөдөгү мисалы могул поляларга маани бергенде автоматтык түрдө всего часов деген поляга ошонун жалпы суммасы чыгышы керек. Андан кийинкиси форма контроля. Мастер подстановка аркылуу экзамен или зачет болот. Бул жерде болобуз. Демек бул жерде зачет, экзамен. Зачет, экзамен далее. Бул жерде списком готово. Эми дагы эмне кириши мүмкүн? Преподаватель да ошол форма контроля, экзамен, преподаватель. Бул жерде преподавательди дагы басып көрсөтпөй калыптырбыз. Кайсы тип экенин мастер подстановка катары алып келсек болмок эле. Эми бул жерде конструктор катары киребиз. Бул жерде преподавательде мастер подстановка аркылуу биз жогоруда преподаватели деген жерден киргизген фамилиясы кирсин, имясы да кирсин. Мисалы экөөсүн далее бул жерге ошолорду алып келип алабыз. Фамилиясын, экинчисинде демек имясын көрсөтөлү. Далее бул жерде далее готово. Сохранить. Потерян. Да. Эми бул жерде сохранить и закрыть. Кайра ачабыз. Мисалы учебный планда киргизгенибизде бул жерде преподавательде эми мондай түрдө биз жогоруда көрсөткөн багалар чыгат. Демек учебный планга ушундай негиздеги маалыматтар киргизилди. Эми сохранить этип таблицабызды жабабыз. Эми дагы бир таблица түзөлү. Мисалы кандай таблица болсо, итоги сессии деген таблица болсун. Ошол сессиялардын жыйынтыгы. Мында конструктор таблица аркылуу кирип, эми бул жерде эмнелер кириши мүмкүн? Бул жерде нумерация кирсин, нумерация. Нумерацияда биз бул жерде счетчикти тандайбыз. Андан кийинкиси студента, фамилия студента дейли. Фамилия и имя студента дейли. Имя студента дейли. Эми биз муну мастер подстановка аркылуу башка таблицадан алып келебиз. Бул жерде студента деген таблицабыз бар.
Бул жерде фамилиясы и имясы бул жерге өткөрүлүп, далее бул жерде эми бул жерде дагы эмне кириши мүмкүн? Предмет, кайсы предметтен кандай жыйынтык болду? Мында демек мастер подстановок аркылуу биз башка таблицадан предмета деген таблицадан алабыз, название предмета келет. Далее бул жерде название предметаны көрсөтөбүз, далее готово. Андан кийинки дагы эмне болушу мүмкүн? Зачет келет, зачет болгон учурда, мисалы форма контроля зачет болгон учурда мастер подстановок аркылуу будет введен фиксированный значений, набор значений. И бул жерде зачет, незачет болушу мүмкүн, незачет. Далее биринчи списком готово. Андан кийин бул жерде экзамен. Экзаменде киргизилген баалар бул числовой болот, Бирок бул жерде деген баалар деген 2-ден 5ке чейинки маанилерди алыш керек, Правила проверки дегенге басканыбызда бул жерде бир момундай терезе ачылат. Мында биз оператору дегенди тандаганыбызда биз ошол операторунан биз between деген оператор тандап алабыз. Between деген оператор тандаганда бул жерде выражение берилиш керек. Демек бизден 2-ден канчага чейин болсун 5ке чейинки маани берилиш керек. Окей. Демек бул жерде правила проверкиге шарт бердик. Андан кийин сообщение об ошибке. Эгерде ушул сандардын аралыгындагы кандай бир сан бербеген учурда кандай ошибка чыксын, демек бул жерде ошол кандай маалымат чыксын, ошол жерге жазып коебуз. Оценка за экзамен, от 2 до 5 деп. Мисалы ушундай бир ошибочный маалымат киргизген учурда ушундай бир бизге сообщение чыксын. Эми негизинен ушундай маалыматтар киргизилди. Эми сохранить дейбиз, закрыть. Ачабыз эми. Бул жерде итоговый сессияны киргизебиз. Фамилия студента, демек бизде мисалы Марасулова, бул ширинасыны кеңейтип алалы. Марасулова. Которго предмет бул жерден тандап алабыз. Предмет информатика, зачет, мисалы зачет болду, экзамен мисалы 5 дейли. Бул ширинасын бир аз чоңойтуп алалы. Бул жерден мисалы Мираедова, бул жерде демек история, зачет. Андан кийинкиси мисалы оценка, бул жерде мисалы кандайдыр бир 6 деген маани берсек, жана биз киргизген оценка за экзамен деген жана биз ошол ошибка болгон учурда чыгуучу сообщение бул жерден көрүнүп атат. Демек бизде 4 берели. Ушундай негизде деген сыяктуу бир канча бул жерде студенттерге ошол сессия жыйынтыгысын мисалы киргизип алдык. Сохранить. Бул жерде демек биз 7 таблица түздүк. Бул бир кичинекей бир ошол мисал катары көрсөтүү үчүн эле бир университет мисалындагы ушундай база танык түзүүгө аракет кылдык. Бул таблицалар түзүлдү болгону. Эми ошол таблицалардын ортолорунда мындай бардык эле таблицалардын ортосуна негизинен жок дегенде бир байланыш жүргүздүк. Эми ошол байланышты көрүү үчүн мы работать с базами данных дегенде бул жерде схема данных деген киребиз. Бул жерде биздин ошол түзүлгөн 7 таблица жана таблицалардын бири-бири менен болгон байланыштары бул жерде ошол стрелкалар аркылуу көрсөтүлдү. Мисалы бул жерде жылдырсак, именно кайсы таблица менен кайсы таблицанын ортосунда байланыш жүрдү жана кандай байланыш жүрдү, бул момундай бир линиялар аркылуу көрсөтүлүп турат. Мында биз ошол негизинен бардык эле таблицабыз бири-бири менен ушундай байланышты. Бул реляциялык база данныктын негизи бул ушунда. Ошол бири-бири менен байланышкан таблицалардын жыйынтыгы болуп эсептелет. Бул демек схема данных. Сохранить и закрыть деп жабалы. Эми биз бул сабакта демек таблица түзүлүүнү карадык, бир канча таблица түздүк жана ошол таблицалар түзүүдө бул ошо типи данныктарга токтолдук жана ошондой эле бир канча условияларды берүүнү үйрөндүк. Бул таблицалар негизинен ар түрдүү таблицалар ушундай эле негизде түзүлөт. Эмки сабакта бул ошо таблицалардын негизинде запросторду түзүүнү карайбыз. Демек бүгүнкү бериле турган маалыматтар ушулар болду. Берилген маалыматтар түшүнүктүү жана ошондой эле пайдалуу болду деген ишеничтемин. Анда кийинки сабактарда жолугушканча.